ички иштер министрлигинин милдетин аткарууга киришип жатып, министрликтин ишмердүүлүгүнүн негизги приоритеттерин жана алдыда аткара турган иштерибиздин негизги багыттарын белгилеп кеткенде, Кыргыз Республикасынын президентин коргоо органдарынын реформалоо багытында койгон тапшырмасын эске алуу менен ички иштер органдарынын системалык өзгөрүүлөр мындан ары да орун алат деп ишендирип кете алам. Акылдарыбыз биздин ишмердүүлүгүбүздүн көңүл борборунда болуп келген жана болчу алар дайыма колдой экенин сезип, милиция сөзсүз жардам келет деген ишеничте болушу абзел. Жарандардын эркиндиги менен укуктарынын сакталышы биз үчүн эң маанилүү жана ал эч өзгөрүүсүз кала турган багыт. Албетте бул жерде коргоо органдарынын биздиктүү аракеттери жана алардын өз ара жогорку деңгээлде кызматташуусу да чоң роль ойнойт. Бүгүнкү күндө коомдук коопсуздук сактоо багытында бизде чечилбей жаткан көйгөйлөрдү жогорку кеңештин депутаттары туура түшүнүп, колдоо көрсөтүп жаткандыгын да айта кетишим керек. Министрликтин ишмердүүлүгүнүн келечеги тууралуу айта турган болсом, анда реформа, кесипкөйлүк, ишеним деген ураандын астында жүргүзөбүз. Мына ушул багытта ички иштер органдарынын мындан аркы стратегиясын жана иштөө шарттарына токтоло кетейин. Реформа албетте биздин системанын ишмердигинде эң олуттуу багыттардын бири болууга тийиш. Анын үстүнө биз жакында милицияны 90 жылдын белгилеп турабыз. Биздин алдыбызда оперативдик кырдаалды көзөмөл кылуу менен бирдикте реформалоонун бардык этаптарын ийгиликтүү өтүү процесси турат. Биринчи кезекте бул милициянын ишмердүүлүгүнүн укуктук негиздерин түзүү, ошол эле убакта кызматкерлерди кайрадан аттестациялоонун өткөрүү менен ички иштер органдарынын кызматкерлерин алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн социалдык жана коргонуу жаңы системасын калыптандыруу зарыл. Милиция кызматкерлеринин кесипкөйлүк тууралуу да айтпай кетпесем болбойт. Кыргыз Республикасынын президенти белгилеп кеткендей, милиция кызматкерлеринин эң негизги сапаттарынын бири кесипкөйлүк. Биз ага көңүл басым жасап алдыда боло турган өзгөрүүлөргө колдоо көрсөтөбүз. Кызматтардын да ишмердигин жакшыртуу керек. Мен Бишкек шаарынын милициясын жетектеп турган бир катар новатордук реформалык алдыңкы тажрыйбаларды ишке киргизип келгендигинди баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошол мезгилде милициянын ишмердүүлүгү арттыруу максатында алдыңкы тажрыйбаларды республика боюнча жайылтып, элибиздин коопсуздугун сактоодо бардык багытта иш жүргүзүү тынымсыз жүргүзөбүз. Биринчиден, аймактык тескерүүчүлөрдү элге жакындатабыз, шарт түзөбүз. Аймактык милициянын пункттарынын шартына жана мүмкүнчүлүгүнө жараша уюштурабыз жана ачабыз. Бул тажрыйба Бишкек шаарынын ишке ашкандыгын коомчулук жана шаардыктар жакшы билишет. Экинчиден, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук менен күрөшүү, алдын алуу жана алардын кылмыш дүйнөсүнө аралашып кетүүсүнө жол бербөө жана мектептерде укук тарбиясын күчөтүү биздин жана коомчулуктун милдети. Албетте өспүрүмдөр менен иштөөчү кызматкерлердин ролун көтөрүү, аларга колдоо көрсөтүү биздин милдет. Биз муну ишке ашырабыз. Өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарында биздин долбоор абдан жакшы ишке ашып иштеп жатат. Бул тажрыйбаны биз республика боюнча ишке ашырып, ар бир мектепке бирден мектеп инспекторун дайындоо жана шарт түзүүнү колго алабыз. Анткени өспүрүмдөр багытындагы тартипти эмтеден колго албаса кийин кеч болуп калат. Ошондуктан учурдан пайдаланып сиздерге, депутаттарга кайрылып, түнкү убактарда өспүрүмдөрдүн коомдук жайларда жана көчөлөрдө өздөрүнчө кароосуз жүрүшүнө чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун карап бериңиздер. Бул сунуш биздин өз келе жаткан жаш муундардын укуктарын жана коопсуздугун сактоо болгон мамлекеттик иш-чара катарында бааласак болот. Мындай мыйзамдар Европа мамлекеттеринде, Россия жана Казакстанда көп жылдардан бери ишке ашып, ийгиликтүү жыйынтыктарды берип келет. Андан ары оперативдик кырдаалдан улам жол кайгыл жана кайгыл күзөт кызматкерлеринин тандалып алынган күндүзгү жана түнкү милиция батальондорунун эсебинен кырдаалга көзөмөл жүргүзүүнү да күчөтө алдык. Буга чейин кылмыштардын негизги агымын
Анын ичинде ушул караңгы мезгилде белгисиз жагдайларда жасалып бет ачылбай кылмыштарды милиция көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүгү болбогон. Алар негизинен кечки саат 11-ден кийин жасалган кылмыштар 20 ыкчам